Саламатсыңарбы, урматтуу онлайн университет платформасынын катышуучулары. Сиздерди кайрадан онлайн университет платформасынын кезектеги вебинарында көргөнүмгө абдан кубанычтамын. Баарыңыздар тынч, денеңер сак, оорубай сыркабай, жаман илдеттен алыс турасыңар деген үмүттөмүн. Анда эмесе бүгүнкү онлайн университеттин илимий изилдөөлөр лабораториясынын кезектеги вебинарын баштасак. Бул илимий изилдөө лабораториясынын сандык изилдөө усулдары темасында болмокчу. Бүгүнкү вебинардын темасы сандык изилдөө усулдары. Вебинарды негизги спикери Рита Исмаилова, Кыргыз-Түрк Манас университетинин үзгүлтүксүз билим берүү борборунда жетекчинин орун басары жана компьютерлик инженерия бөлүмүнүн доценти, доктор PhD. Рита Исмаилова 2012 жылы Анкарада жайгашкан Орто Чыгыш техникалык университети криптография бөлүмүндө PhD наамын алган. 2012 жылдан баштап Кыргыз-Түрк Манас университети криптография бөлүмү, компьютерлик инженерия бөлүмүндө башында доценттин милдетин аткаруучу, андан кийин доцент болуп иштеп келе жатат. 2017 жылдан бери Кыргыз-Түрк Манас университетинин үзгүлтүксүз билим берүү борборунда дагы жетекчинин орун басары катары эмгектенип келе жатат. Бул борбордо жооптуу болгондон баштап алыстан билим берүү аспаптары жана электрондук окутуу тармактарын изилдөөнү баштады. Негизги изилдөө багыттары криптография, маалымат коопсуздугу, тармак коопсуздугу, электрондук өкмөт. Электрондук окутуу онлайн билим берүү багытында жарыяланган 14, ал эми SSGI, IHSG индекстерге кирген журналдарда 9, Scopus Web of Science, ESCI жана башка индекстерге кирген эл аралык журналдарда 16 макаланын автору. Анда эмесе сөздү Рита Исмаиловага берсек. Рахмат. Мен башында презентациямды баштаардан мурун угуучуларыбыздын статистика деңгээлин сурайын дедим эле. Анткени аябай чоң презентация даярдап салдым окшойт. Жалпысынан сандык изилдөөлөрдө кандай тесттерди колдонсок болот? Албетте сандык изилдөөлөрдө биз тест жүргүзүп жатканда статистикалык ыкмаларга көбүрөөк басым жасайбыз. Статистикадан мен өзүмдү мындай аябай чоң специалистмин деп эсептебейм. Жалгыз гана ушу маалыматтарды анализдөөдө, талдоодо колдонулган ыкмаларды, андан кийин дагы социалдык изилдөөлөрдө колдонуу тарабында карап чыккам. Ошон үчүн жалпысынан айтып кетейин. Менин бүгүнкү презентациямдын мазмуну бул жерде жалпы негиздерин айтып кетейин дагы, анан токтой турган сүрөттөө ыкмаларга мындай жалпысынан эле токтоп кетели, анткени баардыгыбыздын эле бул ыкмалар тууралуу маалыматыбыз бар болуш керек. Эң маанилүү болгону бул жердеги статистикадагы ыктымалдуулук ыкмалары десек болот. Ошолорго жалпысынан токтойлу. Эми баштап кете турган болсок, статистикада биз маалыматтарды бизге берген берилиштерден өзүбүзгө керектүү бир маалыматтарды чыгарганга аракет кылабыз. Жана бул маалыматтарды чыгарып атканда өзүбүзгө көбүнчө учурларда графикалык түрдө көрсөтсөк болот, же болбосо бир сандык көрсөткүчтөрдүн жардамы менен берсек болот. Статистикада колдонулган ар бир сан дебейли, эми сандардын топтомун карап атабыз. Ошол сандардын топтомун бир көрсөткүчтөргө карата бөлөбүз. Мисалы, эгерде социалдык изилдөөлөр боло турган болсо, анда суроолор болушу мүмкүн. Ошол ар бир суроого биз өзгөрмө деп айтабыз. Суроо дебейбиз, өзгөрмө дейбиз дагы. Ошол өзгөрмөгө, ошол суроого болгон жооптордун баардыгын тең биз берилиштер топтому деп айтабыз.
Бул өзгөрмөлөр же көз каранды же көз карандысыз болушу мүмкүн, дискреттик же үзгүлтүксүз болушу мүмкүн. Көз карандысыз өзгөрмөлөр бул мисалы статистика, социалдык изилдөөлөрдү карай турган болсок, биздин изилдөөгө катышуучулардын мисалы жашы бул көз карандысыз өзгөрмө катары каралат. Жынысы көз карандысыз болушу мүмкүн. Туулган жери бул көз карандысыз. Ал эми ой пикирлери башка бир өзгөрмөгө жараша өзгөрө турган маанилүүлөр, көрсөткүчтөр, мисалы ой пикир сыяктуу көрсөткүчтөр, булар көз каранды өзгөрмөлөр болуп калат. Статистиканын эң негизги түшүнүктөрүнүн бирөөсү бул өзгөрмөлөрдүн бөлүштүрүүсү. Распределение данных деген нерсебиз. Көп учурларда ушул өзгөрүүнүн бөлүштүрүүсүнө жараша биз анализдерди ушуга жараша тандашыбыз керек. Өзгөрмөлөрдүн бөлүштүрүүсү мисалы нормалдуу болушу мүмкүн. Нормалдуу бөлүштүрүү аябай көп табигый процесстерде жолугушу бир бөлүштүрүү түрү, ошондуктан нормалдуу бөлүштүрүү деп аталат. Мисалы равномерное распределение, uniform distribution деген дагы бир бөлүштүрүү түрү бар. Мисалы биз группалардан 5тен киши тандап алсак, анда бул өзгөрмөбүз, группа деген өзгөрмөбүз бизде униформдуу болуп калат, анткени баардыгы тең бирдей кетип атат. Буларды дагы карап чыгалы. Ошондо статистикалык берилиштерди, мүнөздөмөлөрдү карай турган болсок, биз сандык топтом катары карасак болот жана категориялык топтом катары карасак болот. Буларды баарыбыз эле билет болушубуз керек. Эми эгерде сүрөттөө ыкмаларга карай турган болсок, бул сүрөттөө ыкмаларда көбүнчө учурларда биз канча деген суроого жооп алабыз. Сүрөттөө ыкмаларын жалпысынан 3кө бөлсөк болот. Бул бөлүштүрүү, берилиштердин бөлүштүрүүсү, экинчиси борбордук тенденциялар деп коебуз, ушул көрсөткүчтөр жана берилиштердин жайылышы кандайча бөлүштүрүлүп атат, ошону карасак болот. Башында берилиштердин бөлүштүрүүсү негизги көрсөткүчтөрдүн бириси дедик. Ошону айтып кете турган болсок, мисалы бул жерде мага бир берилиштер берилген дейли. Бул кандайдыр бир берилиштер болушу мүмкүн. Статистикада албетте баардык берилиштер бизге сандык түрдө келип атат. Бул берилиштерди биз эмне кылсак болот? Бул берилиштердин суммасын эсептесек болот. Бул слайдда көргөнүбүздөй берилиштерди эмне кылдык? Жыштыгын эсептеп чыктык. Мисалы 10 биздин берилиштерде канча жолу жолугуп атат? 2 жолу жолугуп атат. Бул жерде көргөнүбүздөй жана бул жерде жолугуп атат. Биз жыштыгын азыр эсептеп атабыз. 9 5 жолу жолугат экен. 8 7 жолу жолугат экен жана ушинтип ар бир өзгөрмөнүн жыштыгын эсептеп чыктык. Бул бизге жыштык анализинин жардамы менен берилет. Эгерде сүрөттөнү карай турган болсок, тегерек диаграмма бар. Баардыгыбыз тең эле колдонуп жүргөн диаграмма түрү бар диаграммасы, бирок статистикада эң көп маанилүү болгон графиктердин бирөө бул гистограмма. Гистограмма ар бир берилиштин өзгөрмөнүн канча кайсыл интервалда жана канча жолу жолугушун көрсөткөн бир көрсөткүч. Азыркы эле биз көргөн мисалдагы берилиштердин гистограммасын тартканга аракет кыла турган болсок, мисалы бул жерде бизде 4 деген өзгөрмө бар болчу. Бул 4 деген өзгөрмөбүз бир эле жолу жолугуп аткан, ошон үчүн 4 деген өзгөрмөбүз бир жолу жолукту дедик. 5 деген өзгөрмөбүз эч жок болчу. 6 деген өзгөрмөбүздөн 2, 7ден 3, 8ден 7 жана ушундай болуп ар бир өзгөрмө канча жолу жолукканын тизип алып атабыз дагы, бул бизге гистограммабызды берип атат. Аябай маанилүү бир көрсөткүчтөрдүн бирөөсү дедик, анткени гистограмманын негизинде биз берилиштердин бөлүштүрүү графигин, график распределения тартып чыксак болот. График распределения дегенибиз бөлүштүрүү графиги дегенибиз ушул гистограмманын чокуларын эле бири-бирине мынтип кошуп кетсек, бизге бөлүштүрүү диаграммабыз чыгып келип атат. Эми экинчи сүрөттөө ыкмалар
группасы тобу бул борбордук тенденциялар. Борбордук тенденцияларды биз көп эле колдонуп келебиз, баардыгыбыз эле билет болушубуз керек. Борбордук тенденцияларга сумма кирет. Сумма бул баардык көрсөткүчтөрдүн, бизге берилген көрсөткүчтөрдүн баардыгынын суммасы. Кандай кылып эсептесек болот? Бизге берилген жанагы баардык берилиштердин баардыгынын суммасын алсак болот, же болбосо жыштыгына көбөйтүп туруп кийин суммасын эсептеп койсок болот. Мисалы, 10дон 2 жолуккан 20 болду. Баардыгын эсептеп туруп суммасын алып койсок болот. Бул негизги көрсөткүчтөрдүн бириси эмес, анткени көп учурда анализде көп деле мындай колдонулбаган эле көрсөткүч, эң көп колдонулган көрсөткүч жана бизге көп учурда статистикалык маалыматты берип атканда арифметикалык орточо маанисин берилет, көрсөтөт. Арифметикалык орточо маанисин баардыгыбыз эле билет болушубуз керек, баардык сумманы алабыз дагы канча өзгөрмө жолуккан болсо ошончого бөлүп салабыз. Жалпысынан бизде 20 өзгөрмө бар эле. 20 бул берилишти биз 20га бөлө турган болсок, биздин орточо маанибиз 7,9 чыгып атат. Бул эмнени көрсөтүп атат? Биздин берилиштердин орточо арифметикалык орточо маанисин берип атат. 4төн башталган 10го чейинки диапазондогу берилиштердин орточо мааниси 7,9 болуп атат. Андан азыраак биз колдонгон дагы бир борбордук тенденцияны көрсөткөн көрсөткүч бар. Бул медиана. Медиана бул эмнени билдирет? Медиана баардык берилиштерибизди ирети менен тизип чыксак, эң ортого келген маани болуп калып атат. Ошондо биздин мисалда берилиштерибиз бул түрдө берилген. Буларды иреттеп, эң кичинесинен эң чоңуна чейин жазып чыгышыбыз керек. Андай кылып жазып чыга турган болсок, мындай болуп калып атат, Ортодогу маанини табалы, ортодогу маанибиз 8 экен. Демек биздин медианабыз 8ге барабар болуп калып атат. Мындай жалпысынан карай турган болсок, маанисиз бир көрсөткүч сыяктуу көрүнүп атат, бирок физикалык бир маанисин карай турган болсок, анда медиана көрсөткүчү бизге эмнени көрсөтөт? Эң аз, мисалы, бул жерде медианабыз 8 чыкты жана мисалы бул берилиштер бизге 10 балдык бир система боюнча баалоо деп айта турган болсок, биздин медиана эмнени көрсөтүп атат? Эң аз 50% катышуучуларыбыздын 50% 8 деген балды бериптир биздин ошо эмне тууралуу изилдөө жүргүзүп атсак, ошого 8 деген балды бериптир дегенди билдирип атат. Эмнеге 50% деп атабыз? Анткени берилиштерди биз иреттеп тизип алдык дагы эң ортосуна келдик. Демек, жарымынан эң аз 50% эң аз. Андан да көп болушу мүмкүн, анткени бул жерге чейин кетип атат биздин 8 деген көрсөткүчүбүз. Демек, эң аз 50%быз ушундан төмөн бааны бериптир деп айтсак болот. Медиананын мааниси ушул болуп калып атат. Медианабыз бул жерде 8 болуп калып атат. Бул жерде бизде 2 сандын ортосуна келип калды, медиана, анткени бизде бул жерде 20 берилиш бар болчу. Ал эми биздин берилиштерибиз, бул жерде дагы эсептедик, ошол эле берилиштерде, эгерде биздин маалыматтарыбыздын, берилиштерибиздин саны жалпысынан так сан боло турган болсо, анда ортосун эсептейбиз. Ушуга келген маанини эсептеп калышыбыз мүмкүн. Жуп сан болуп калса, анда экөөнүн ортосундагы орточо маанини эсептесек болот. Бирок бул жерде орточо маани дегенде өтө деле мындай ортодогу маани болбошу мүмкүн. Мисалы, биздин берилиштер мындай түрдө берилген болсо, бизде жалпысынан 4, 9, 10 берилиш бар болсо, бул берилиштерден 1 деген мааниге 1 эле берилиш экен, 2 деген мааниге 2, 3 деген мааниге 1, 4 деген мааниге 5 жана ушул бойдон уланып кете берсек, бул жердеги медиана кайсыл болушу мүмкүн? Мындайынан жалпысынан тизип келип туруп эле карай турган болсок, 1, 2, 3, 4, 5 бул жерге келип калып атат, 4кө келип калып атат медианабыз. Бирок эсептеш үчүн биз эмне кылабыз? 4төн бизде 5 болуп атат. Ошондо 5нүн 1 бөлүгүн алышыбыз керек, анткени ортого келген мааниси мунун 1 бөлүгү. Демек, медианабыз 3,7 болуп калып атат. Дагы бир борбордук тенденцияны көрсөткөн
статистикалык бир көрсөткүчүбүз бул мода. Мода эң оңой эсептелине турган көрсөткүч. Бул берилиштердин топтомун карайбыз дагы эң көп кездешкен маанини алып коебуз. Бул жерде графикте дал эле көргөнбүз, 8 эң көп кездешкен маани болчу. Демек биздин берилиштердин модасы 8ге барабар десек болот. Бул 3 көрсөткүч бизде централдык тенденция көрсөткүчтөрү деп аталат. Анткени берилиштердин көргөнүбүздөй эле мындай орточо топтомун, орточо көрсөткүчтөрүн тааныткан көрүнүштөр. Эгерде бул жерде биздин мисалы бөлүштүрүү графигибиз мындай кетип аткан, ал эми биздин бөлүштөр графигибиз бул түрдө кетип аткан болсо, анда башына мода келет, анткени эң көп жолуккан маани болчу. Андан кийин медиана келет дагы, андан кийин орточо маани келип калып атат. Эгерде биздин берилиштерибиз оң тарапка жылып кеткен болсо, топтолуп калган болсо оң тарапка, анда эң башына орточо маани, арифметикалык орточо маанибиз келет, андан кийин медиана, андан кийин мода көрсөткүчүбүз келиши мүмкүн. Симметриялык бир бөлүштүрүү графигибиз бар болсо, баардыгы тең орто жерге топтолуп калат. Эгерде эки чокусу бар боло турган болсо, анда биздин берилиштердин эки модасы бар деп белгиленет. Жанагы uniform distribution, равномерное распределение деп айткан нерсебиз бул графикте көрүнүп атат. Бул жерде баардык берилиштер бирдей жыштык менен берилген үчүн модабыз жок. Эң көбүрөөк башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк көрүнгөн маани жок болгондуктан бул жерде мода жок деп атабыз. Эми кийинки сүрөттө ыкмалар бул берилиштердин жайылышы. Берилиштердин жайылышы диапазон менен берилет. Диапазон эң оңой көрсөткүчтөрдүн бири. Берилиштерибиздин максимумунан минимумун чыгарып салабыз. Эсиңиздерде болсо, биздин минимум 4 болчу, максимум 10 болчу дагы, диапазонубуз 6. Башкача айтканда, бул диапазондо жайгаштырылган биздин берилиштер дегенди көрсөтүп атат. Стандарттык четтөө бул статистикалык көрсөткүчтөрдүн негизгилеринин бирөөсү. Стандарттык четтөөнүн формуласы бул түрдө берилген. Бул эмнени билдирет? Биздин берилиштердин жантайыбыз орточо мааниден плюс-минус деп эсептейбиз го, ошол нерсени көрсөтөт. Башкача айтканда, орточо мааниден болгон алыстыгын. Ошон үчүн биз орточо маанини мю менен эсептеп алып туруп чыгарышыбыз керек экен дагы. Андан кийин бизге берилген өзгөрмөнүн ушул орточо мааниден болгон айырмасын көрсөтүшүбүз керек экен. Мисал катары биз студенттерибиз канча саат сабакка даярданат, ошол көрсөткүчтөрдү карай турган болсок. Окуу сааттарыбыз бул жерде 6 студенттин окуу сааттарын алалы. Бул жерде минимум 30 саат окуп, максимум 60 саат окуган студенттерибиз бар болсун. Мунун орточо маанисин эсептеш үчүн айтканыбыздай эле баардыгын тең кошобуз дагы 6га бөлүп коебуз. Орточо маанибиз 38 чыгып атат. Орточо маанилерди бул жерге жаздык дагы. Бул көрсөткүчтөн орточо маанини чыгарып атабыз. Чыгарганда четтөөлөр чыгып атат. Булар стандарттык четтөө эмес, жөнөкөй четтөөлөр. Четтөөлөр бирок көргөнүңүздөй плюс-минус болушу мүмкүн. Ошондуктан бул знактардан кутулуш үчүн эмне кылабыз? Квадраттарын алабыз дагы, ушул квадраттардын орточо маанисин эсептейбиз. Орточо маанисин эсептеш үчүн суммасын алабыз жана 6га бөлүп коебуз. 105 чыгып атат. Бул биздин стандарттык четтөө эмес, бул биздин дисперсия деген көрсөткүчүбүз. Айырмалардын жалпы көрсөткүчү квадраты менен кошо кеткен нерсе. Бул нерсенин тамырын ала турган болсок гана биздин стандарттык четтөө чыгып атат. Стандарттык четтөө бизге эмнени көрсөтүп атат? Жалпысынан биздин студенттерибиз орточо 38 саат плюс-минус 10 саат окушу сабакка даярданышат экен дегенди көрсөтүп атат. Ошол плюс-минусту көрсөткөн көрсөткүч болуп атат. Эмне үчүн биз стандарттык четтөөнү сөзсүз түрдө беришибиз керек? Анткени бул жерде мисалды карап көрөлү. Биздин азыркы эле көргөн нерсебизде стандарттык четтөө 10 саат болчу. Бул эмнени көрсөтүп атат? Баардык студенттерибиз 38 саат
окуганын 38 сааттан эмес, андан көбүрөөк окугандар дагы бар экенин көрсөтүп атат. Мисалы бул жерде жана окуу сааттары бүт баары тең 38 сааттан окуй турган болсо, анда стандарттык чектөөбүз 0 болуп калып атат. Азыр бул мисалда өтө маанилүү болбошу мүмкүн, бирок жанагы мисалы бул жерде калктын кирешеси боло турган болсо, жана калктын кирешеси кээ бирөөнүкү 100 болуп келатыр, кээ бирөөнүкү 10.000 болуп кете турган болсо, же болбосо баардыгы тең 5000ден боло турган болсо, эки учурда тең орточо арифметикалык орточо маанибиз 5000 сом чыгып атат. Ошондо биздин өлкөдө орточо киреше, калктын орточо кирешеси 5000 сом деп койсок, биринчи учурда ал туура эмес болуп калат. Анткени кирешеси кээ бирөөнүкү 100 сом, кээ бирөөнүкү 10.000 сом. Экинчи учурда баардыгы тең 5000 сом болсо, ооба, баардыгына тең туура калыс бөлүштүрүлгөн деп айтсак болот. 5000 сом деп арифметикалык орточосун эсептегенибиз бизге туура маалымат берип атат, бирок чагылдырган жок чындыкты. Ошон үчүн биз стандарттык чектөө менен кошо көрсөтүшүбүз керек экен орточо маанилерди. Эми бул жалпы сүрөттөө ыкмалар болчу. Эң негизги жөнөкөй статистиканын эң жөнөкөй ыкмалары болуп саналат. Алар маалымат берилиштердин сүрөттөөсү гана болуп эсептелинет, бирок маалымат өтө мындай кеңири маалымат берген жок. Прогноздоо, божомолдоо деген сыяктуу эч бир маалымат берген жок. Анализ жүргүзүп баштаганда биз эки өлчөмдүү же көп өлчөмдүү же болбосо салыштыруу каражаттарын колдонушубуз керек. Эки өлчөмдүү анализдердин эң жөнөкөйү бул корреляция анализи. Корреляция анализи бизге эмнени көрсөтөт? Бир өзгөрмө өзгөрүп атканда экинчи өзгөрмө канчалык өзгөрөт экен, ошону көрсөткөн статистикалык көрсөткүч. Бул жерде жана биз эң башында айтып кетпедик беле, өзгөрмөлөр көз каранды же көз карандысыз болушу мүмкүн деп. Ошо көз карандысыз өзгөрмө өзгөргөндө же түшүндүрүүчү өзгөрмө деп дагы айтабыз аны, көз каранды өзгөрмөбүз канчалык өзгөрөөрүн көрсөтө турган нерсе. Бул корреляцияны scatter plot деген график бар, ошонун жардамы менен көрсөткөн аябай оңой болуп эсептелинет. Мисалы, бул слайдда биз бир позитивдүү корреляциянын мисалын көрүп атабыз. Бул жерде X ось боюнча сапат көрсөткүчү жайгашылган. Сапатка жараша баасынын, бир товардын баасы канчалык өзгөрөт экенин көрсөткөн графикти көрүп атабыз. Көргөнүбүздөй, мисалы бул жерде бул товардын сапаты төмөн болуп атат, баасы дагы төмөн болуп атат. Бул товардын сапаты төмөн, бирок баасы жогорураак. Бирок жалпы тенденцияны карай турган болсок, сапаты жогорулаган сайын баасы дагы жогорулап атат. Бир көз карандысыз көрсөткүчүбүз жогорулаган сайын көз каранды көрсөткүчүбүз дагы жогорулап атат дагы. Бул бизге сапат менен баанын ортосундагы позитивдүү бир корреляция көрсөткүчү бар экенин көрсөтүп атат. Бул жанагы биз айтып кеткен графикалык түрдө көрсөтүү. Албетте муну сандык бир коэффициент катары дагы көрсөтсөк болот. Бул слайдда көргөн корреляциябыз негативдүү. Негативдүү экенин бул жерден байкап атабыз. Машинанын, унаанын жашы канча жыл болгону, жылы көбөйгөн сайын, мисалы, бир жыл мурун чыккан машиналар кымбатыраак болуп атат дагы, 10 жыл мурун чыккан машиналар арзаныраак болуп атат. Ишенимдүүрөөк болуп атат. Жаңы чыккан машиналар алар ишенимдүү да жакшы иштейт. Эскирген сайын машина ишенимдүүлүгү төмөндөп кетип атат. Башкача айтканда, биздин көз карандысыз өзгөрмөбүз жогорулаган сайын, жогорулоо бул тарапка кетип атат. Биздин көз каранды өзгөрмөбүз
сүрөттүн мааниси төмөндөп кетип атат. Бул негативдүү корреляциянын көрсөткүчү. А бул жерде болсо, мисалы студенттердин жашы менен алардын орточо бааларынын ортосундагы корреляцияны карай турган болсок, эч бир тенденция көргөзүлгөн жок. Жашы төмөн болсо дагы орточо баасы төмөн болушу мүмкүн. Бул жерде жаш менен орточо бааларынын көрсөткүчтөрүн алмаштырып алыптырмын. Бул жер GPA болуш керек эле. Кечиресиздер. Бул жер GPA болот. Бул жер болсо биздин студенттерибиздин жашы болот. Анткени жаш деген көрсөткүчүбүз биздики көз карандысыз көрсөткүч болуш керек эле. Жашы жогоруласа дагы орточо баасы мындай жогорулап кетет деген тенденция жок болуп атат. Ошондуктан бул жерде корреляция жок десек болот. Биз көргөн бул 3 слайдта графикалык түрдө көрсөтүп бердик. Бирок графикалык түрдө ар дайым көрсөтө бериш өтө ыңгайлуу эмес. Ошондуктан корреляциянын коэффициенти эсептелинет. Коэффициентинин формуласын бул жерде көрүп атабыз. Бир аз оор формула, бирок бул жерде x көрсөткүчү, y көрсөткүчү жана n көрсөткүчү, маалыматтардын жалпы санын көрсөткөн n көрсөткүчү бар. Ушул эле 3 көрсөткүчтүн жардамы менен биз корреляция коэффициентин эсептейбиз. Корреляция коэффициенти бизде -1ден +1ге чейин болушу мүмкүн. Эгерде негативдүү корреляция болсо, бул сыяктуу учур болсо, минус менен корреляция, негативдүү корреляция кетет. Эгерде позитивдүү болсо, 0дон 1ге чейин болсо, позитивдүү корреляция. Бул сыяктуу график чийилет дагы. 0го жакын болсо, анда корреляция жок дейбиз. Ошондо бизде корреляция негативдүү болуп келип, корреляция жок болуп кетип, андан кийин позитивдүү корреляцияга өтүшү мүмкүн экен. Бул корреляция деген көрсөткүч болчу. Корреляцияга абдан мындай жакын дагы бир регрессия көрсөткүчү бар. Бирок бул слайдка кошкон жокмун. Кааласаңыздар англис тилинде бар. Убактыбыз калса аны дагы түшүндүрүп кетейин. Эң негизги бизде көп колдонулбаган, бирок изилдөөлөрдүн негизги статистикалык көрсөткүчтөрүнүн таанытуу ыкмалары бул салыштыруу каражаттары болуп эсептелинет. Көбүнчө учурларда бул эмне үчүн колдонулат? Көп учурларда биз баардык популяцияны камтыганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз бир популяцияны, мисалы, баардык студенттер дегенде, баардык Кыргызстандагы канча 50 000 студентти сурамжылоого катыштырууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бул популяциядан биз бир үлгү тобун тандап алабыз. Үлгү тобубуздун негизинде андан кийин популяция тууралуу бир божомол курушубуз керек. Ошол божомолдуулуктун канчалык ишенимдүү болуп атат ошол божомолубуз, ошолор үчүн гипотезалар курулат. Гипотезаларга жооп беришибиз үчүн ушул статистикалык салыштыруу ыкмалары колдонулат. Бул жерде бир канча аныктаманы карап кетишибиз керек. Статистикалык гипотеза дегенибиз уже таанытып кеттик. Бир үлгү тобунун негизинде популяция тууралуу божомолдоо куруу, статистикалык гипотеза куруу деп аталат. 5% кыскартылган орточо бул биздин жанагы берилиштерибиздин эң кичинекей 5%-ын жана эң чоң 5%-ын чыгарып салганда, ошондо ортодогу көрсөткүчтөрдүн орточо мааниси 5% кыскартылган орточо деп аталат. Жана буларды чыгарып салгандан кийин бизде 95% ишеним аралыгы пайда болот. Буларга дагы кичине кое туруп токтоп кетели. Гипотезаларды кайсыл учурларда колдонобуз? Эгерде бизге мисалы бир берилиштер берилген болсо, берилиштерибиз кайра эле ошол окутуу методдору боюнча биз бир эксперименталдуу билим берүү методун киргизип
салышкан болсок, жана ушул методду жөнөкөй окутуу методу менен салыштырып аткан бололу. Анда биз методикабыздын эффективдүүлүгүн эмнеге жараша эсептесек болот? Жалпысынан студенттердин баасына таянып методикабыз эффективдүү экен же эффективдүү эмес экен деп карашыбыз керек. Бирок биз бир нерсеге салыштырып гана эффективдүү же эффективдүү эмес деп айтышыбыз керек. Ошон үчүн мисалы биздин группада студенттердин 10 студентибиз болсун, 10 студенттин 5-өө эксперименталдуу окутуу методу менен окутулду дейли, дагы 5-өө жөнөкөй метод менен окуду дейли. Бул жерде эми ушул берилиштерге карап туруп, эксперименталдуу окутуу методубуз эффективдүү болдубу же болгон жокпу, бул суроого кантип жооп берсек болот? Буга чейин карап кеткен жанагы жалпы централдык тенденция көрсөткүчтөрдү эсептеп чыксак болот. Аларды карай турган болсок, мисалы орточо маанилерин карайлы. 80 эксперименталдуу бул баалардын орточо эсеби менен карай турган болсок, 86,4 болуптур. Булардыкы болсо 86,3 болуптур. Бул жерде 0,1 балга айырма болуп атат. Бул айырмага карап туруп биздин эксперименталдуу окутуу методубуз эффективдүү болду деп айта алабызбы же айта албайбызбы? Абдан мындай чоң суроо жаратып атат. Айырма канча болуш керек биз эксперименталдуу методубуз эффективдүү болду деп айта алыш үчүн? Буну менен бирге жана биз айтып кеткендей, жалпысынан карай турган болсок, бул жерде эң жогорку баасы 90, эң төмөн баасы 83 болуп атат. Жөнөкөй метод менен окутканда 100 балл алгандар да бар экен, бирок эң төмөнү 65 балл болуп атат. Демек, бул жерде жанагы жайылуу критериялары дагы бул эки методдо ар кандай болуп атат. Дисперсия, стандарттык четтөөлөрдү эсептей турган болсок, эксперименталдык методдо стандарттык четтөө төмөн болуп атат дагы, жөнөкөй методдо стандарттык четтөөлөрүбүз аябай жогору болуп атат. Башкача айтканда, эксперименталдык окутуу методубуз биздики мындай студенттердин бааларын ортолоштуруп коет экен дагы, ал эми жөнөкөй методубуз жакшы окугандар жакшы окуй берет экен, жаман окугандар жаман окуп 65 балл ала беришет экен. Ошол нерселерди карап атабыз. Бирок бул жерде орточо маанилеринин айырмасы, бул жерде 5 упай айырма болуп атат, бул жерде 0,1 упай айырма болуп атат. Бул айырмалар маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Эксперименталдык окутуу методубуз эффективдүү болдубу, эффективдүү болгон жокпу? Бул суроого жообубуз ачык калып атат. Ушундай учурларда биз гипотезаларды куруп туруп, гипотеза тесттерин, орточо маанилерин салыштыруу тесттерин колдонушубуз керек. Бүгүнкү вебинарда мен ушул гипотезаларды салыштыруу методдорунун бирөөсүн эле карап чыктым, бирок иштөө принциби бардыгы тең эле бирдей эле. Биз бул вебинарда карай турган методубуз бул T-тест методу болуп эсептелинет. T-тест методу кайсыл учурда колдонулат? Эгерде биз бул мисалдагы сыяктуу жалпы берилиштерибизди 2 бөлүккө бөлүп алып туруп, жана экөөнүн орточо маанилерин салыштырып аткан болсок, ошондой учурларда T-тест колдонулат. Ал эми мисалы 2ге эмес, 5-6 группага бөлө турган болсок, анда башка тесттер колдонулат. Дагы бир айтып кете турган нерсе, бул жерде сөзсүз түрдө биздин бул берилиштерибиз, тест кылып аткан берилиштерибиз сөзсүз түрдө нормалдуу бөлүштүрүү графигине ээ болуш керек. Нормалдуу бөлүштүрүү эрежелерине жооп бериш керек. Эгерде нормалдуу бөлүштүрүү эмес, мисалы жанагы uniform distribution дегенибиз тең бөлүштүрүү методу менен бөлүштүрүлгөн болсо берилиштерибиз, анда биз T-тестти колдоно албайбыз, башка бир тесттерди колдонушубуз керек болуп калат. Бирок иштөө принциптери баардыгы тең бирдей эле. Бул тесттерди колдонуш үчүн биз жанагы эки аныктаманы киргиздик. Ишенимдүүлүк интервал деген аныктаманы киргиздик, дагы жанагы 5% орточо, кыскартылган орточо маани деген көрсөткүчтөрдү киргиздик. Эми
биз бул жерде сурообуз түшүнүктүү болду. Эксперименталдуу окутуу методубуз эффективдүүбү, жөнөкөй методко карата салыштырмалуу эффективдүүбү же эффективдүү эмеспи? Бул нерсени статистикалык тил менен жазып чыгыш үчүн жана изилдөө суроолорубузду коюш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз бир канча кадамдан өтүшүбүз керек. Негизги кадамдар бул слайдда берилген. Башында биз гипотезанын туюнтусун түзүшүбүз керек. Биздин мисалы бул жердеги айткан гипотезабыз, эксперименталдуу методубуз эффективдүү болдубу же болгон жокпу деп атабыз. Бирок статистикалык тараптан караш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Эксперименталдык окутуу методубуз студенттердин бааларына таасир бердиби же берген жокпу деген гипотеза коюшубуз керек. Анткени биздин гипотезабызды текшерүүдө студенттердин баасы жана окутуу методу деген эки өзгөрмө катышып атат. Бул жерде окуу методу дегенибиз көз карандысыз өзгөрмө болот дагы, студенттердин баасы көз каранды өзгөрмө болуп калат. Демек, гипотезанын туюнтусун беришибиз керек экен, туура тест тандашыбыз керек экен, статистикалык маанинин деңгээлин аныкташыбыз керек экен, талдоо жүргүзөбүз жана талдоонун жыйынтыктарын чечмелешибиз керек экен. Гипотеза туюнтусун түзүү дегенде статистикада ар дайым нолдук гипотеза жана альтернативдүү гипотеза түзүлөт. Нолдук гипотезаны түзүп атканда биз ар дайым айырма жок деген гипотеза коюшубуз керек. Башкача айтканда, бул жерде бизде бул эки орточо маанинин көрсөткүчүнүн айырмасы жок деген гипотеза түзүшүбүз керек. Статистикада салт болуп калган ошо орточо нолдук гипотеза, ошо айырмасы жок же болбосо бул жердеги эки ушул орточо маанинин көрсөткүчтөрү айырмасы маанилүү эмес. Анткени айырма бар экен, 0,1 айырма бар экенин көрүп атабыз, ошол айырма маанилүү эмес деген нолдук гипотезаны коебуз. Альтернативдүү гипотеза болсо, экинчи божомолдообуз биздики айырма бар деген гипотеза болуп калып атат ошондо. Эгерде биз нолдук гипотезабызды четке кага турган болсок, анда альтернативдүү гипотезабыз туура деген жыйынтык чыгарышыбыз керек. Эми мисалы, вот нолдук гипотеза айырма жок дешибиз керек дедик. Сабакка чейин материал окуган окуучулар эң жакшы бааларды ала алышпайт. Башкача айтканда, сабакка чейин материалды окуп атасызбы, окуган жоксузбу, бааңызга таасир бербейт деген гипотезаны койдук. Альтернативдүү гипотеза мунун терси болуп атат дагы. Сабакка чейин даярданган студенттер эң жакшы бааларды алып атат. Башкача статистикалык тил менен айтканда, сабакка даярдануу бааларына таасир берет деген гипотеза болуп калып атат. Эми жана маанинин деңгээлин аныктоо дедик. Статистикалык маанилүүлүк, туура эмес жазып алыптырмын, кечиресиздер. Статистикалык маанилүүлүк деңгээлин аныктоо. Жалпы учурларда статистикалык маанилүүлүк деңгээли жанагы ишенимдүүлүк интервал деген термин менен байланыштуу. Бул эмнени билдирет? Эгерде биз мисалы көбүнчө учурларда 0,5, 0,1 же болбосо 0,1000 деген статистикалык маанилүүлүк деңгээлдер алынат. Бул эмнени билдирет? Эгерде биз 100 учур ала турган болсок жана бул 100 учурда айырмалар 5тен ашпаса, 5 эле учурда айырма болуп аткан болсо, анда бул биз тестибизди, гипотезабызды ушул 5%, 0,05 маанилүүлүк деңгээлде текшердик деп айтсак болот. Бул маанилүүлүк деңгээлди биз өзүбүзгө койсок болот. Мисалы, жок, 5 учур өтө көп болуп кетип атат, мага 1 учур керек, 1 учурдан ашпаш керек дей турган болсок, анда бул маанилүүлүк деңгээлди 0,1 маанилүүлүк деңгээлди тандасак болот. 0,1 маанилүүлүк деңгээлди тандай турган болсок, анда 100 учурда 1 катаага уруксат берип аткан болуп калып атабыз. Көбүнчө учурларда бирок ушу 95% ишенимдүүлүк интервал жана 5% ката мүмкүнчүлүгүн беришет тесттерде.
Бунун маанисин карай турган болсок, жана биздин берилиштер бул график менен бөлүштүрүлөт дедик. Эгерде биздин көбүнчө маалыматтар бул бөлүккө түшүп кала турган болсо, анда нолдук гипотезабызды биз кабыл ала беребиз, айырма жок деп. Бирок бул жака түшүп калса, бул аз болгон учурларда, анда биз кабыл албайбыз нолдук гипотезабызды деген мааниге келип калат бул нерсе. Бул жерде дагы бул 3 маанилүүлүктөрдүн кайсыл жерге чейин ишенимдүүлүк интервалыбыз, кайсыл жерге чейин кете ала турганын көрсөткөн графикти бул жерден көрсөк болот. Бул жерде пи деңгээл деген бир деңгээл бар. Ошол нерсе менен абдан тыгыз байланыштагы бир көрсөткүч. Ал дагы жана ыктымалдуулук теориясында көрсөтүлгөн нерсе. Бүгүнкү вебинарга кошкон жокмун, бирок кызыккан болсоңуздар менин YouTube каналымдан карасаңыздар болот. Ал тууралуу сабагымды. Эми экспериментке кантип даярданабыз? Биз ушул гипотезабыздын аныктоосуна. Бул жерде бир аз математикалык тарабы берилип атат. Гипотезабызды анықтадык. Маанилүүлүк деңгээлибиз ушунча болуш керек, ушунчалык тактык менен эсептелишин каалайм деп божомолдойбуз дагы. Андан кийин кайсы тестти колдонобуз? Чечим беришибиз керек. Бул жерде тестти колдонууну эгерде орточо маанилерин салыштыруу тесттерин колдонуп аткан болсок, бизде бир канча гана тест бар. Бул T-тесттин 2 түрү бар. Жана ANOVA деген тест бар. T-тесттер жалпысынан ушу берилиштерди 2 бөлүккө бөлүп алып туруп, анан ошол бөлүктөрдүн орточо маанилерин салыштыруу үчүн колдонулган тесттер. Же болбосо before, after, до, после деген берилиштерди салыштыруу үчүн колдонулган тесттер. Бирөөсү көз карандысыз өзгөрмөлөрдүн T-тести деп аталат. Бирөөсү болсо жуп берилиштердин T-тести деп аталат. Эгерде 2ден көбүрөөк орточо маанилерди салыштыра турган болсок, анда ANOVA деген тестти колдонобуз. Бирок айтып кеткенимдей эле, баардык тесттердин иштөө принциптери бирдей эле. Бир аз формулаларында айырма бар, бирок иштөө принципи жана жыйынтыктардын интерпретациясы бирдей берилет. Эми бул даярдануу кадамдары бүткөндөн кийин биз стандарттык четтөөлөрдү дагы эсептешибиз керек, жана маанилүүлүктү, ошол айырманын маанилүүлүгүн аныкташыбыз керек. Бул нерсе эсептеш үчүн дагы куйрук жана биздин берилиштер мындай бөлүштүрүлүп атпайбы? Ушул куйруктун 2 тараптан алабызбы же бир тараптан алабызбы? Ошону дагы карап чыгышыбыз керек. Андан кийин стандарттык четтөөлөрдү эсептешибиз керек. Биздин жалпы стандарттык четтөө формулабыз бул түрдө берилген. Мисал катары бул берилиштерди алалы. Биз 2 группага бөлүп албадыкпы? Ошондо бир группабыздын стандарттык четтөөсүн бул формула боюнча эсептейбиз. Бул жерде x дегендерибиз бул көрсөткүчтөрүбүз. Mu дегенибиз бул көрсөткүчтөрдүн орточо арифметикалык орточосу. N дегенибиз жалпы саны. Бул жерде 5 болуп атат. Демек n бизде 5ке барабар болот. Mu'ну эсептедик. Стандарттык четтөөлөрдү эсептедик, алардын квадраттарынын суммасын эсептедик дагы. S көрсөткүчүн бул S'ти эсептедик. Ушул эле нерсени жана экинчи группабыз, бул мисалы биздин эксперименталдык окутуу методу менен окуткан студенттерибиздин баасы болсун. Ушул эле метод менен биз жанагы жөнөкөй метод менен окуткан студенттерибиздин S көрсөткүчүн стандарттык четтөө формуласы менен эсептеп алабыз дагы. Андан кийин SD эки үлгүнүн ортосундагы дисперсияны эсептеп чыгабыз. Буну эсептеш үчүн бул формуланы колдонобуз. S'терди эсептеп алдык дедик. Ар бир группада канча үлгү бар экенин дагы билебиз. Бул формулага коюп туруп S көрсөткүчүн эсептеп алабыз.
мындай көрсөткүч чыгып атат бизде. Эми жанагы T тест деп атпайбызбы? T тестте ушул T упай же T критерия деген көрсөткүчтү эсептешибиз керек. Бул нерсени эсептеш үчүн бул формуланы колдонобуз. Мю дегендерибиз биздики биринчи топтун арифметикалык орточо мааниси, мю 2 дегенибиз экинчи топтун, S D дегенди бир мурунку слайдда эсептеп чыктык, бул көрсөткүч. Бул нерсени эсептегенден кийин биз эмне кылабыз? Статистикалык эркиндик даражасын эсептейбиз. Эркиндик даражасы бизде маанилүүлүктү аныктоодогу дагы бир көрсөткүч болуп эсептелинет. Бул нерсени эсептеш үчүн бизде 5-5тен үлгү бар эле. Экөөнүн суммасын алабыз дагы үлгүлөрдүн санына кемитип коебуз. Мисалы, биз 2 топко бөлбөдүкпү, ошондуктан 2ге кемитип атабыз. Ошондо биздин статистикалык эркиндик даражабыз 8ге барабар болуп атат. Эми бул нерселерди ушул T критерий дегенибиз, упайын эсептеген формула атайы таблицалар бар. Ушул таблицадан карап чыгабыз дагы көрсөткүчүн алып чыгабыз. Мисалы, бул жерде 2,61 болуп атат дагы биз 0,1 башкача айтканда 99% ишенимдүүлүк интервалда эсептеп аткан болсок, анда бул жерден degree of freedom 8 чыкты эле деп бул жерден эсептеп чыгабыз. Ошондо 2 канчага барабар болуп калып атат. Бул таблицадан карап чыгабыз. Так. Бул жерден карап чыккандан кийин бул жердеги көрсөткүчтөр бул жерден таблица аягына чейин болбой калыптыр. Бул таблицадан биз жанагы p-value, significance, маанилүүлүк көрсөткүчүн карап чыгабыз. Ага p деңгээл деп айтабыз. Бул биздин p деңгээлибиз эгерде 0,105тен бул жерде туура эмес жазыптырмын. 0,1 деп туруп, бул жерде кайра 0,105 дептирмин. Биз кайсыл деңгээлди алсак, ошого карата салыштырма жүргүзөбүз. Ошондон биз аныктаган деңгээлден төмөн болуп калса, анда биз нолдук гипотезабызды четке каксак болот. Жок, экөөнүн орточо баасы бирдей эмес. Демек, окутуу методу биздин студенттерибиздин баасына таасир берет деп айтсак болот. Ал эми биз тапкан, аныктаган пи деңгээлибиз 0,105тен жогору болуп калса, анда нолдук гипотезаны четке кага албайбыз. Биздин окутуу методубуз эч бир таасир бербейт экен деген жыйынтыкты чыгарсак болот. Көп учурларда бул эсептөөлөрдү бир-бирден аткарыш абдан көп убакыт талап кылып калат. Жалпы мындай статистикалык изилдөөлөрдө, социалдык изилдөөлөрдө билгенибиздей жүздөгөн, миңдеген кишилер катышышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерселерди колго эсептеш оор болуп калышы мүмкүн. Мен көп учурларда SPSS деген программаны колдоном. Ал жерде T-тестти, ушул баардык көрсөткүчтөрдү эсептеш үчүн биз Analyze вкладкасына барабыз. Ал жерде Compare Means, андан кийин Independent Sample T-тест дегенди тандап алып туруп эле көз каранды жана көз карандысыз өзгөрмөлөрдү туура аныктап туруп, тестти бат эле жүргүзүп алсак болот. Ошого эле окшош бир методика менен ANOVA тестин жанагы 2 эмес, андан көбүрөөк группага бөлгөн тесттерди жүргүзүп алсак болот. Бүгүнкү айтып бере тургандарым ушул эле болчу. Суроолор болсо, суроолоруңузга жооп берейин. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуздар болсо күтөбүз. Микрофондоруңуздарды жандырып же чатка жазсаңыздар да болот. Суроо жок окшойт. Мен анда SPSS-тин жалпы көрүнүшүн көрсөтүп кетейинби? Макул. Бул жерде биздин SPSS-ти жаңы ачкандагы терезебиз, жаңы берилиштер
киргизгенге жаңы файл ачсак болот, же болбосо мурда колдонуп жүргөн берилиштерди колдонсок болот. Мен мисалы сабакта колдонуп жүргөн берилишти көрсөтөйүн. Мисалы дарылар тууралуу берилиштер болчу. Бул жерде мына көргөнүбүздөй дарылоо түрү, жашы, жынысы. Рита көрүнбөй эле турат го. Көрүнгөн жокпу? Бир минутта. Эми көрүндү болуш керек, Көрүндү. Бул жерде берилиштерди карай турган болсок, мына бул жерде дарылоо түрү деген сурообуз бар, өзгөрмөбүз. Бейтаптардын жашы деген өзгөрмө бар, жынысы деген өзгөрмө бар, дарылоодон мурунку жүрөк кагыш ритми деген өзгөрмө бар, жана дарылоодон кийинки жүрөк кагыш ритми деген өзгөрмөлөрүбүз бар. Мисалы биз жынысына жараша, жынысы же болбосо мына дарылоо түрү дарылоодон кийинки жүрөк кагыш ритмине таасир береби деген гипотезаны текшерип көрөлү. Нолдук гипотезаны куруп атканда биз сөзсүз түрдө таасир бербейт деген гипотезаны курушубуз керек. Башкача айтканда, бул өзгөрмөбүз көргөнүбүздөй 1-0 деп турат. Мунун 1 дегенибиз жаңы дары менен дарылоо, 0 дегенибиз контролдук группа, эски эле дары менен дарыланган бейтаптар болуп калып атат. Бул жерде болсо алардын жүрөк кагыш ритмдары берип атат. Ошондо биздин жана T-тестти аткарыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул жердеги бул өзгөрмөлөрдүн жаңы дарылоо методу менен дарыланган бейтаптардын орточо пульсун, жүрөк кагыш ритминин орточо маанисин эсептешип чыгышыбыз керек. Андан кийин ошол эле нерсени бул үчүн эсептеп, контролдук группа үчүн эсептеп чыгышыбыз керек дагы. Анан орточо маанилердин айырмасы маанилүүбү же маанилүү эмеспи карап чыгышыбыз керек. Мисалы мен жанагы сүрөттө статистика методдору деп эдикпи, ошолор менен жалпы орточо маанилерин эсептетип көрөйүн. Жок, бул болбойт. Explore анализин колдонот экенбиз. Автор дегенибиз бизде көз каранды өзгөрмөбүз, бөлүштүрүүнү биз дарылоо түрүнө карата жасап атабыз. Окей дегенибизде бул терезе да көрүнгөн жок болуш керек, жаңы терезе. Жок, көрүнгөн жок. Бир минутта кайра шер кылайын. Мындай жаңы терезе ачылат SPSS-те. Бул жерде жанагы орточо маанилерди эсептеп берип атат. Мына контролдук группада жана эски дары менен эле дарылаган бейтаптарыбыздын орточо жүрөк кагыш ритми 92 экен. Жаңы дары менен дарылагандын орточо жүрөк кагыш ритми 85-ке түшүптүр. 7 удар айырма болуп атат. Эми бул 7 удар маанилүүбү же маанилүү эмеспи? Ошону чыгарышыбыз керек. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Жана слайдда көрсөткөндөй анализ, compare means дейбиз дагы. Биз эки группанын орточо маанилерин салыштырып атабыз. Ошон үчүн T-тест колдонобуз. 2ден көбүрөөк группа боло турган болсо, анда мен айткандай ANOVA-ны колдонот элек. Мен T-тестти колдонуп атам. Эми T-тесттен бул жерде бөлүштүрүүнү жүргүзгөндөн кийин кайсыл группаларды салыштырып атам кошо жазышым керек дагы. Окей дегенимде мындай таблица чыгып берип атат. Бул жерде жана графикалык көрсөткүчтөр деп дагы айтканбыз. Графикалык көрсөткүчтөрдү карай турган болсок, бул график аябай мындай визуалдаштырып көрсөткөнгө аябай жакшы график. Boxplot деген графигибиз. Бул жерде мисалы контролдук группада жүрөк кагыш ритмдери кайсыл жерде? Минимум контролдук группада жүрөк кагыш ритми бул жерден көргөнүбүздөй 85-тен 86-дан
жалпысынан 97 болуш керек, бул жер 97ге чейин, бирок кээ бир бейтаптардыкы 100дөн дагы ашып кетиптир жүрөк кагыш ритми. Ал эми жаңы дарылоо методу менен дарылангандардын графики бул жерде турат. Жүрөк кагыш ритми төмөн экенин бул графиктен көрө алабыз. Эми жанагы ушул айырма маанилүүбү, маанилүү эмеспи көрсөтө турган маанилүүлүк деген жана пи деңгээлдеби, ошону чыгарган нерсебиз бул жерде турат. 0 болду. 0 дегенибиз, мисалы, биз 95% ишенимдүүлүк интервалда текшерип атсак, биздин жанагы айырма бар деген тарапка кетип атат. Слайдда көрсөткөндөй 0,05тен төмөн болуп калып атат дагы. Демек, биздин дарылоо методубуз эффективдүү, дарылоо методубуздун таасири бар экен деген жыйынтык чыгарсак болот. Анткени бул жерде айырманын маанилүүлүгү маанилүү деген чыгып атат бул көрсөткүчүбүз. Бул көрсөткүчтүн бирок дагы бир айтып кете турган нерсе, бул пи деңгээли деп эсептеген нерсебиз биздики айырма бар экенин көрсөтүп атат, бирок айырма бизге керек болгон айырмабы же башка андай туура эмес жак айырма экенин айтпайт. Ал үчүн биз жанагы айтып кеткен централдык тенденция орточо мааниле, арифметикалык орточо маанилерин таблицанын бул жагынан карап туруп Үнүңөр чыкпай калдыбы дейт. угулбай калдыбы? Эми болду. Ошол эле сыяктуу биз эмне кылсак болот? One way ANOVA-ны колдонсок, анда автор деп туруп, бул жерде бөлүштүрүү үчүн бир канча группаны алышыбыз керек дедик. Группа катары, мисалы, группалаштырган жалпы жаш боюнча бөлө турган болсок, анда мындай жыйынтык чыгып атат. Жаш үчүн маанилүү эмес, мына significance деген көрсөткүч чыгып атпайбы? Бул 0,105тен жогору аябай эле маани чыгып атат. Демек, жашка жараша айырма жок экен. Бардык жаш группаларга бирдей таасир берет экен бул дарыбыз деген жыйынтык чыгара берсек болот экен. Ошондо жалпы ушул бул жердеги орточо маанилүүлерин салыштыруу тесттерибиздин жалпы багыты эмне үчүн колдонобуз дей турган болсок, анда биздин берилиштерди ошо бир топторго бөлүп туруп, жана орточо маанилерин, дисперсияларын, стандарттык чектөөлөрүн салыштырып туруп, ушул экөөнүн айырмасы, топтордун ортосундагы айырма маанилүүбү же маанилүү эмеспи деген суроого жооп берет экен. Ошо. Бүгүнкү айтып бере тургандарым ушундай эле. Суроолор болсо, угуп турайын. Слайдты организаторлорго жөнөтүп коеюн. Анан биз онлайн университеттин WhatsApp группасына жиберип коебуз, ошол жерден аласыздар. Ошо. Дагы суроолор Сурооңуздар барбы? Рахмат, менде суроо бар эле. Рахмат, Рита, сиздин жакшы кене маалыматыңызга. Мен сандык изилдөө боюнча мындай опытым жок, бирок мындай жалпы маалыматым бар да. Ушу медианы кантип чыгарыш керек, average кантип чыгарыш керек, анан SPSS-да бир аз көргөм жасап. Ыңгайлуу курал. Анан сурайын дегеним, жана мисалы үчүн ошо изилдөө жүргүзгөндө анализ кылыш үчүн медианды же моданы же average же standard deviation же корреляция кайсысын бизге керек экенин кантип билебиз же баарын эле жасай бербейбиз да бир изилдөөдө же жасайбыз. Анан дагы бир суроо, ошолордун ичинен мисалы кайсынысын сөзсүз жасаш керек? Ар бир эмеде мисалы кезге андай нерсеси жокпу деп сурайын дегем. Жалпысынан статистика тараптан эгерде социалдык изилдөө жүргүзүп атсаңыз, эң башында
жана жыштык анализдерин сөзсүз түрдө жасайт болушуңуз керек. Жыштык анализди SPSS'те анализ, бул жерде descriptive анан frequences'тен чыгарып алсаңыз болот. Жыштык анализдер биздин маалыматтардын жанагы көз карандысыз өзгөрмөлөрдүн биздин катышуучулар тууралуу жалпы маалымат берүүчү анализи, жыштык анализи. Жана sample description бөлүгү бар да ар бир макаланын. Ошол жерде көбүнчө учурларда ошо frequency жыштык анализи колдонулат. Ал эми калган анализдерди карай турган болсок, бул толугу менен сиздин изилдөөңүзгө байланыштуу бир суроо болуп калып атат. Мисалы, мен келтирген мисал сыяктуу бир окутуу методун башка окутуу методу менен салыштыруу кыла турган болсоңуз, анда ушул орточо маанилерин салыштыруу методун колдонсоңуз болот. Эки өзгөрмөнүн ортосундагы байланыш барбы же жокпу? Мисалы, окуу сааттары жогорулаган сайын алган баалары жогорулап атабы деген сыяктуу изилдөө сурооңуз ушундай сыяктуу болсо, анда корреляция анализин колдонсоңуз ыңгайлуураак болот. Дагы мультивариейт деп көбүрөөк убакыт алат деп кошпой кетпедимби? Ошол сыяктуу тесттер бар болушу мүмкүн. Алар үчүн регрессия анализин колдонсоңуз болот. Регрессия анализи кайсы учурда колдонот? Мисалы, бир көз каранды сурооңуз бар, ошол суроого башка эмне көп таасир берүүчү факторлор бар боло турган болсо, ошо башка таасир бере турган факторлордун негизинде божомол куруу, прогноздоо үчүн регрессия анализин колдонсоңуз болот. Толугу менен ошондой сөзсүз түрдө ушул анализ болуш керек деген эреже жок. Бардыгы тең сиздин изилдөөңүзгө жараша болот. Изилдөө суроолоруңузга жараша. Түшүнүктүү, рахмат. Анда жанагы немени бир кайталап коесуңарбы? Өзгөрүү көз карандысыз көз каранды деп атпайсыңарбы? Мисалы үчүн окуучулардын эле жынысы. Жынысы сөзсүз түрдө көз карандысыз болот. Жынысы, жашы көз карандысыз болот. Ал эми мисалы ой пикири көз каранды болуп калат, Ой пикири көз каранды бир. Мисалы, бирок изилдөө ошо изилдөөгө жараша. Мисалы, интернет аркылуу окутуу эркек балдарга көбүрөөк жактыбы же кыздарга көбүрөөк жактыбы деген суроо боло турган болсо, бул жерде студенттердин жынысы көз карандысыз, ал эми жактыбы же жаккан жокпу деген көрсөткүчүбүз көз каранды болуп калат. Анткени жынысына көз каранды мындай онлайн окутуу кыздарга же балдарга көбүрөөк жакты деп атпайбызбы? Кыздар же балдар деп эки группага бөлүп коюп атабыз. Кайсыл өзгөрмөгө жараша бөлүп атсаңыз, ошол өзгөрмөңүз көз карандысыз болуп калат. Кайсы өзгөрмө жараша болсо, ошо көз карандысыз. Демек, ал variable өзгөрмө деген көз карандысыз эмес деген өзгөрүп турат экен да, эмеге фокус, изилдөөнүн фокусуна жашында болуп калат ал. Ооба. Бирок бир изилдөөнүн ичинде ушуларды бир жолу көз каранды катары колдонуп, экинчи жолу көз карандысыз катары колдонгон мындай көп неметилбейт да, не приветствуется. Рахмат. Гүлира, мен эмеде жокмун да, WhatsApp группада жана Телеграмга киргиле WhatsApp'тан чыгабызбы, жабабыз дегенде мен чыгып кеткен болчумун. Анан Ританын презентациясын WhatsApp группага таштайбыз дебедиңер, Гүлира. Менде жок да, Жамал Папиева. Мага да жиберип коесуңарбы? Телеграмда барсызбы сиз? Телеграмда бармын. Телеграмда бармы? WhatsApp'та Телеграмга жиберип коебуз анда. Телеграмга. Чоң рахмат. Макул. Анан дагы ошо эме болобу, ушунун уландысы дегенде сандык изилдөөлөрдүн методун же анализ жөнүндө дагы уланды болобу? Элирага суроо болуп калат го бул. Биз ошол жайкы мектеп ачып атабыз изилдөө усулдары боюнча. Ошол жактан улантабыз го сандык изилдөөлөрдү дагы. Жайкы мектеп баштай элексиңер, биринде баштайбыз деп атыңар беле? Жок, 15-инде баштамакпыз, бирок эме учурдагы абалга жараша 1 август баштай турган болдук.
отпускага убакыт болуп калат экен, интернет анча возможность болбой калат, ошо катышпай атып ошо интернет атып эле бурунга. Кайталап коесузбу? Мен дейм, мен катышкым келип аткан жана сандык изилдөө боюнчачы, именно мына жайкы мектепке. Бирок азыр как раз отпуска убагым болуп атат, мен анан айыла кетип калсам интернеттен мүмкүнчүлүгүм анча чектелүү болуп калабы деп ойлонуп атканым дегеним. Ошол августта уюштурабыз дешкен, бирок сүйлөшүп көрөбүз го, канчасында, может 15 август же 1 август. Телеграмданбы? Маалымат беребиз, ооба, албетте. А так биз ошол сентябрдан баштап деле ушундай илимий изилдөө усулдары боюнча 1 жыл бою эле ушундай өткөрөлү деп атабыз. Диплом жазгандарга, аспирант, ошо магистранттарга үйрөтүпчү сентябрдан баштап. Болбосо ошо сентябрдан катышсаңыз деле болот. Жакшы болот анда. Сандык, сапаттык деп экиге бөлүп өткөрөбүз да. Жакшы, мен сандыкка мен бар, сапаттыкка дейм, сапаттык опытым бар. Сандык үйрөнүшүм керек болуп атат. Чатка жазыптыр, программаны көчүрүү үчүн ссылкасын жибере аласызбы дейт. Рита сизге сурап атышат. SPSS программасынбы? SPSS-ти. SPSS программасы IBM-дин программасы болуп саналат. Бизде университетте таркатылган лицензиясы бар программа. Аны сыртка чыгарганга болбойт болуш керек. Бирок мурда сумдан көрсөм керек эле лицензияланган программасын сатып аткандарын. Менде андай ссылка жок экен. Ошон үчүн бере албайм го. SPSS-ти жүктөп кылса болот, бирок ал өтө эле чектелүү болуш керек, акысыз версиясычы. Ооба, ошондой болуш керек эле. Чектелүү ал жасай албайт да. Аны болуш үчүн именно университеттен лицензия болгон же сатып алыш керек. Ошондой болот го, ал SPSS бекер эмес да, акысыз эмес. Ооба, университеттерде көбүнчө бар. Бир университеттер лицензия алышат да. Ооба, бирок мына пандемия учурунда марттан баштап эле IBM SPSS-ти акысыз кылып койгон. Каалагандар көчүрүп алса болот. Мына карантин, пандемияга байланыштуу акысыз кылып койду. Интернеттен издесеңер бар. Мен студенттерим көчүрүп алып иштетип атышат акысыз эле. Себеби лицензияланган SPSS университеттин эле лабораториясында да, үйүндө жок. Ошон үчүн үйүндө лэптопторуна ошо акысызды установка кылып алышты баары. Университеттер жабык да азыр. Ооба. Ошо IBM Statistics SPSS деп издетсеңиз табылат болуш керек. Ооба, орусчасы да бар экен, акысыз жүктөп алышты орусчасын дагы. Жайкы мектепке кантип кошулабыз дейт. Жайкы мектеп боюнча биз маалымат чыгарабыз жакында. Буюрса августта баштайбыз. Бизде онлайн университеттин Facebook баракчасына, WhatsApp группа, Telegram группасына чыгат жарыялар. Дагы суроолоруңуздар барбы, катышуучулар? Элира, жайкы мектептин акысы канча деп түшүндүңүз? Жайкы мектептин акысын азыр сүйлөшүп атабыз. Толугу менен чечилип бүтө элек. Чечилип бүтсө айтабыз. Хорошо. Ал болжол менен канча сааттык болот, мисалы, же канча жумага созулат деген убактысы белгилүү болду же болбой элекпи? Убактысы ошо 1 ай болот го, 1 жумада 3 жолу. Түшүнүктүү. Рахмат. Эгер сурооңуздар жок болсо, микрофондоруңуздар жандырып Ритага кол чаап койсок. Рахмат. Рахмат, Рита, чоң рахмат. Ушундай тажрыйбаң менен бөлүшкөнгө. Буюрса дагы вебинарлар уланат деген үмүттөбүз.
Баарыңыздарга чоң рахмат, катышкандарыңыздарга оорудан узак болуңуздар, өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Рахмат. Рахмат сиздерге да.